Назарыңыздарда күндеми маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда Гүлнур Аманбеталиева, кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү чыгарылышта парламенттик шайлоодого ачыктык, Бажы союзуна кошулуу, энергетикадагы көйгөйлөр, өлкөнү өнүктүрүү боюнча кеңештин күн тартиби кеңири болду. Биринчи суук жана электр түйүндөрүндөгү биринчи авариялар. Энергетиктер тарифтерди кайра карап чыгууну талап кылууда. Антпесе эскирип жетилген жабдуулар үчүн кыш акыркысы болушу мүмкүн. Бишкек менен Ошто жылуулук маалы башталды. Бүгүн социалдык объектилер, мектеп, бала-бакча, ооруканалар кошулду. Эртең катардагы шаардыктарга кезек жетет. Эки мектеп жана чек арачылары үчүн жаңы үй. Баткен областынын чек арага жакын аймактарында жаңы объектилер ачылууда. Ал эми азыр мына ушулар туурасында кененирээк. Шайлоонун тартиптери алдын ала белгилүү болушу керек. Мындай пикирин өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин отурумунда Алмазбек Атамбаев билдирди. Президент учурда сунушталып жаткан мажоритардык системага макул эместигин, квоталар сакталбаса мыйзам долбооруна кол койбой тургандыгын ачыктады. Ошол эле учурда биометрика, добуш берүүнү автоматташтыруу сыяктуу техникалык жаңыланууларды тездетүүнү тапшырды. Улуттук кеңеш отурумунан Айдай Аманкулова кененирээк. Парламенттик шайлоонун карааны күн сайын жакындоодо. Бирок саясий өнөктүк кандай тартипте жүрөт, эмдигиче тактала элек. Улуттук кеңеш мүчөлөрүн бир арага топтогон мына ушул маселе. Соңку мезгилде шайлоо жөнүндөгү мыйзамдар кайрадан иштелип чыгып, парламентке сунушталган. Бирок жаңы тартиптер баарын эле канааттандырган жок. Шайлоодо партия бюджетин 5 эсе көбөйтүүгө, насыя алууга уруксаат берген нормалар түкшүмөл пикирлерди жаратууда. Жакында партиялар банктардан кредит алса болот деген аракет менен бул дал келип атат. Эгер андай боло турган болсо, олигархтардын партиялары гана өтүп калат. 1 миллиард акчаны кайда кетирет? Эмне кылат? Мен оюмча тескерисинче, урматтуу катышуучулар. Биз максималдык пределин коюшубуз керек. Шайлоо фонду мисалы 100 миллиондон или 60 миллиондон ашпайт. Бул арада социалист депутат жылдырган жаңы мыйзам долбоору дагы кем эмес сынга кабылууда. Өмүрбек Текебаев регионалдык тизме менен шайлоого баруу ыкмасын сунуштаган. Улут ажырымынан кооптонгондор документти дароо четке каккан эле. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев шайлоонун тартиптерин кескин өзгөртүү кооптуу экенин белгилеп, эски мыйзамды негиз кармоону сунуштады. Мажоритардык принципке мен каршы эмесмин. Украинада Өмүрбек Чишкеш айтканда 250 киши мажоритарный принцип менен келди. Бирок бизде 120 киши мажоритарный принцип менен келсе, жалаң чөнтөктүлөр, байлар керек. Социальный лифт деген жок болот да. Президент эгер квоталар сакталбаса, мыйзамга кол койбой турганын жарыялады. Ошол эле учурда добуш топтоодогу бөгөттөрдүн жогорулашын колдой турганын ачыктады. Кээ бир ачык айтайын, оорукчал адамдар бекер телевидение чыгыш үчүн, бакылдаш үчүн президенттик шайлоого чыгып атат. Ошондой эле оорукчал партияларга чыгып атат. Ошондуктан муну токтотуш керек. Күн тартибиндеги орчундуу маселенин бири каржы. Добуш берүүнү заманбап техникалардын жардамы менен жүзөгө ашыруу чечими кабылданган. Бирок азырынча келерки жылдын бюджетинде жабдуулар үчүн акча каралган эмес. Мониторлор, эсептөөч урналар, көрмө камералары болуп, орто эсеп менен 8 миллион доллар тегерегиндеги акча керек болот экен. Моделдин калган бөлүгүн ноутбуктар жана ридерлерди мамлекеттик каттоо кызматы аркылуу сатып алынат. Каржы министри Ольга Лаврованын маалыматы боюнча шайлоону өткөрүү үчүн 230 миллион сом каралган. Ал эми БШК так эсеп бербей жаткандыктан жабдуулар боюнча акча келерки жылдын бюджетине киргизиле элек. Центр избиркому для проведения выборов. Буршайком бизден жабдуулар үчүн 15 миллион сом сураган. Азыр жыйында башка сан айтылды. Биз так эсептерди сурап жатабыз. Так санын айтсаңар, анан каражат каралат. Кийинки жылдын июлунда биометрика боюнча аппараттар бошойт. Ошол жабдууларды шайлоо тилкелеринде колдонсо эмнеге болбосун? Ал жагындагы анализдеп, баарын туура эсептеп чыгыш керек. Президент биометрикалык маалыматты тезинен жана сапаттуу топтоп, анын негизинде калктын добуш берүүсүн камсыздоону тапшырды. Бул шайлоо үчүн каражаттар да табылат. Мен ойлоп турам, өкмөт дагы бир жолу ойлонуп туруп, так эсептерди берсин. Борбордук шайлоо комиссия менен керектүү каражаттарды, керек болсо башка бир тармактардан алсак дагы каражаттардын канча керек болсо таап беребиз. Анткени кыргыз калкы таптакыр башка бир калк, качкачылыкка чыдаса дагы адалетсиздикке чыдабайт. Шайлоо таза өтүш керек.
Парламенттик шайлоонун тартиптери эрте аныкталышы керек. Алмазбек Атамбаевдин пикиринде ошондо гана партияларга бирдей мүмкүнчүлүк берилип, саясий жарыш таза өтмөкчү. Бүгүн белгилүү болгон боюнча улуттук кеңештин кийинки отурумудагы шайлоо темасына арналмай болду. Айда Яманкулова, Урмат Мамбеталиев, 5-канал. Бүгүн эле улуттук кеңеш 2013-17 жылдарга карата туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиясынын аткарылышы боюнча маалымат укту. Отурумда белгилүү болгондой, алдыга койгон пландардын 60% аткарылган. Премьер-министр Жомарт Оторбаев билдиргендей, жигердүү иштебей жаткан министрлердин жоопкерчилиги жыл соңунда бирден каралат жана кескин чаралар көрүлөт. Алмазбек Атамбаев туруктуулукту камсыздоо үчүн өзгөчө энергетика тармагында терең ойлонуштурулган реформа жүргүзүү зарылдыгын кошумчалады. Өлкө башчы ошондой эле стабилдүүлүктү сактап калуу үчүн бажы биримдигине кирүү зарыл болуп жаткандыгын айтты. Кыргыздын бир макалын эстетким келет ка, могу бажы бирлигине кирбейбиз, биз кыйынбыз, кыйратабыз дегендерге. Чакырганда келбеген ымдыганга зар болот деген сөз бар. Түшүнүп атасыңарбы? Кыргыздар түшүнүп атат. Чакырганда келбеген ымдыганга зар болот. Мындай алыбызга жараша ышкырып дегендей татынакай шарттар менен кирген турабыз. Кыргызстан импорттоп алган электрдин өздүк наркын төмөндөтүү үчүн Газпром Жамбыл ГРЭСине 330 миллион куб метр жаратылыш газын жеткирүү тууралуу чечим кабыл алды. Бул туурасында Газпром компаниясынын төрагасы Алексей Миллер президент Алмазбек Атамбаев менен болгон телефондук сүйлөшүү учурунда билдирди. Компания коңшу өлкө ГРЭСине газдан 1000 куб метрин $165 жеткирмекчи. Бул Казакстандан Кыргызстанга жеткирилет деп болжолдонгон электр энергиясынын өздүк наркын кыйла төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Тарифтерди жогорулатуу зарыл. Бул тууралуу энергетиктер дагы, серепчилер дагы белгилешүүдө. Айтымдарында энергияны иштеп чыгуунун өздүк наркы азыркы сатылып жаткан баасынан кыйла кымбат. Ал айырмачылыкты жабуу үчүн мамлекет карызга батып баратат. Теманы Самат Качкынов улантат. Кыргызстандын ГЭСтери саатына 3000 мегаваттан ашык электр энергия өндүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бул калкты толук камсыздандырууга жетет. Эгер суу сактагычта суунун көлөмү жетиштүү болсо, бирок өндүрүлгөн энергияны ар бир үйгө жеткирүү наркы киловаттына 1 сом 20 тыйынга чукулдайт дешет энергетиктер. Асаттыкка кетчү баасы бизде белгилүү болгондой 70 тыйын, калган 50 тыйынды болсо, жабуу энерго компаниялардын мойнунда. Энерго компаниянын акчанын дефицити 6 миллиард 700 миллион чыгып атат. Бул дефицит менин оюмча биринчиден, конечно, ар бир компанияга мындай жаман жагынан чыгып атат. Энергия өз дарегине сапаттуу жетпей жаткандыгы мына ушунда. Өзгөчө суук түшкөн кезде жедеп эскилиги жеткен жабдыктар чыдабай күйүп кеткен учурлар көп болоору белгилүү. Бөлүштүрүүчү компаниялар ыйлай сыктай оңдомуш болушат. Бирок энергияны керектөө көбөйгөндүктөн алда чоң натыйжа бербейт. Системаны толук жаңыртууга болсо, каражат жагы кысталыш. Электроэнергияда особыйта бар. Электроэнергияны колдонуу көбөйсө, анда өндүрүү да көбөйтүлүшү керек. Бирок бизде андай болбой жатат. Энергия тармак азыр кризисте. Системаларды да оңдош керек. Мурда жетпеген энергияны союздорунда Казакстандан берчү. Энергетика министрлиги тарифтерди жогорулатуу аркылуу акырындык менен маселе чечилет деген ойдон. Энергетиктер ар бир киловаттын 50 тыйынын жабуу менен алып урушуп, жаңылануу жок болуп жатканы белгиленет. Ал эми долбоорлор, мисалы ошол эле Бишкек ТЭСти модернизациялоо, подстанция куруу сыяктуу иштер негизинен сырттан келген каражаттар менен жүрүүдө. Бул өз кезегинде мамлекеттин сырткы карызы чоңоюп жатат дегендик. Бүгүн башкача болбойт. Ошон үчүн бүгүнкүдөн баштап тарифтерди сөзсүз көтөрүш керек. Минимум стоимость көлөмү жеткенге. Негизи тарифти жогорулатуу маселеси 10 жылдан бери саясатташып деле кетти дешет эксперттер. Мындан улам бул убакыт аралыгында бир да жолу энергияга болгон баа көтөрүлгөн эмес. Салыштырмалуу коңшулаш өлкөлөр инфляцияга жараша тарифтерин бир нече жолу өзгөртүшкөн.
Мисалга Тажикстанда өткөн жылы электр энергиянын 1 киловатты сом менен 1 сом 11 тыйын болчу. Быйыл 1 сом 40 тыйынга көтөргөн. Өзбекстан болсо 3 сом 20 тыйынга чыгарды. Бордош казактарда былтыр 1 киловатт саат энергия биздин акча менен 4 сом 40 тыйынды түссө, азыр 5 сомдон ашты. Армениядагы быйыл дээрлик 1 сомго кымбаттаткан. Демек эң эле арзан бизде киловатт сааты 70 тыйын. Бирок муну кымбаттаткан менен бир нерсе өзгөрөбү? Бул башка маселе. Атка минерлер энергия компаниялардын иши жакшырып, ага жараша энергияны жеткирүүнүн сапаты жогоруламак дешүүдө. Эң башкысы энергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн карыз алуулар азаймактыгы белгиленет. Самат Кашкынов, Иван Чижиков, 5 канал. Жаңы тарифтик саясат бекитилгенче 1 жана 3 фаза деп бөлүк каралган тариф күчүндө болот. Киловатт саатына 70 жана 1 сом 20 тыйындан. Бул туурасында Отон энергетикалык комплексин жөнгө салуу департаментинин башчысы Нурбек Элебаев жаңы тарифтерге байланыштуу коомдук талкуу учурунда билдирди. Айтымында жаңы тарифтер 1 декабрга чейин кабыл алынары күтүлөт. Эске салсак, 1 май райондук соту өкмөттүн жаңы тарифтерди киргизүү чечимин жокко чыгарган. Өкмөт соттун бул чечимин 29 октябрга чейин талаша алат. Ош шаарында Бишкектегидей эле жылуулук маалы башталды. Жылуулуктун эрте бериле башташы синоптиктердин аба ырайы кескин суук болот деген божомолдоруна байланыштуу. Бүгүн жылуулук менен түштүк борбордун социалдык объектилери камсыздалды. Ош шаарында жалпысынан 53 мектеп, 29 бала бакча, 24 медициналык мекеме, 640 көп кабаттуу үй бар. Алдыдагы түнү аба температурасы тоол аймактарда -20га чейин түшөт деп билдирет ÖKM. Күндүзү -10га чейин жетет. Өрөөндөрдө түнкүсүн -5 градус болот. Алдыдагы бейшембиде гана күндүн бир аз жылышы күтүлөт. ÖKM мындай аба ырайы айыл чарба жумуштарын аткарууга, малды жайытка чыгарууга кыйынчылыктарды жаратарын эскертет. Журналист Сыргак Абдылдаев кызматтык жана жарандык парызын аткарууда көрсөткөн эрдиги жана каармандыгы үчүн эрдик медали менен сыйланды. Бул туурасында жарлыкка бүгүн президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Эске салсак, 2009-жылы Сыргак Абдылдаев ага кол салуудан кийин Швециядан баш калканч сурууга аргасыз болгон. Журналистти катуу сабап жана 29 жолу бычак менен урушкан. Кийинчерээк Сыргак Абдылдаев өзү билдиргендей, кол салуу анын оппозициялык материалдарына жана экс-президент Бакиев менен анын жакындарын сындоо үчүн болгон. ЖМК маалыматтар боюнча Абдылдаев учурда Швецияда жашап, дарылануу курсунан өтүүдө. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Грузиянын президенти Георгий Маргвелашвили менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчылары эки тараптуу кыргыз-грузин мамилелеринин актуалдуу маселелерин талкуулашты. Эки өлкөнүн президенттери соода-экономикалык тармакта, ошондой эле Кыргызстан менен Грузиянын маданий-гуманитардык байланыштарын бекемдөөгө даярдыгын билдиришти. Президент Алмазбек Атамбаев президент Гурбангулы Бердимухамедовду Түркменистандын эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттук сөзүндө урматтуу Гурбангулу Мяликулиевич, улуттук майрам Түркменистандын эгемендүүлүк күнүнө байланыштуу чын дилимен чыккан куттуктоолорумду кабыл алыңыз. Бүгүнкү күндө өлкөлөрдүн ортосунда кызматташууну чыңдоо жана кыйла кеңейтүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып жаткандыгын канааттануу менен белгилейм деп айтылат. Ошондой эле өлкө башчысы кыргыз-түркмөндүк өз ара аракеттенишүү, мындан арадагы ачыктыктын, өз ара урматтоонун жана конструктивдүү диалогдун маанайында ыраттуу жана ыкчам өнүгөрүнө терең ишенем деп белгилейт. Такталган маалыматтар боюнча ишкер Райкан Алкановго 18 жолу бычак урулган. Анын абалы оор бойдон калууда. Ага кол салуу 25 октябрдан 26 октябрга караган түнү Таластагы өз үйүндө болгон. Аны Бишкекке которуу азырынча мүмкүн эмес. Учурда соттук медициналык экспертизалар дайындалып, кол салуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. 79 жаштагы Райкан Алканов өлкөдөгү белгилүү ишкерлердин бири. Украинада Жогорку Раданын 8-чи чакырылышына шайлоо өттү. Ага алдын ала маалымат боюнча 7 саясий партия кирет. Тизмекте Украинанын президенти Петр Порошенко, радикалдуу партиянын лидери Олег Лешко, Батькивщинадан Юлия Тимошенко жана башка улуттук украиналык саясий фигуралар парламенттеги орун үчүн ат салышышты. Шайлоонун өтүшү жана анын жыйынтыктары боюнча Бактыгүл Сталбек кызы.
Украинанын жогорку радасынын 8-чакырылышына өткөн шайлоо элдин ишеничтерин толук кандуу актай албай калгандай. Ал көптөгөн чагымчылдык аракеттер жана Дарт Вейдерлердин утулушу менен калктын эсинде калды. Мындан улам украиналыктар талапкер Лорд Ситховтун Крымды Украинага кайрадан кайтаруу, келечекте Украинанын империясын түзүү деген белдүү убадаларына күбө болууга мүмкүнчүлүктөрсүз калышты. Ал эми Дарт Вейдер интернет партиясына токтолсок, алар жогорку раданын тизмеген өткөрүлгөн жок. Ошондой эле добуш берүүдөн дагы кол жууп калышты. Буга алардын жүздөрүн ачуудан баш тарткан кадамдары себеп болду. Где в законодательстве написано о том, что я должен снять маску? Я должен предоставить документ. Я повинна бачить ваше лице. Покажите мне по законодательству. Ал арада башка партиялардын курамындагы премьер-министр Арсений Яценюк жана президент Петр Порошенколар шайлоонун жыйынтыгы чыга электе. Социологиялык сурамжылоордун негизине таянып өз тыянактарын чыгара башташты. Таң калыштуусу тизмектин курамын Порошенко менен Яраштын балдары дагы толуктап жаткандыгы. Анткени акыркы ысым аталган саясатчынын баласына азыр Россия экстремист катары издөө жарыялаган. Мындан тышкары Украинанын жаңы мыйзамдар менен гүлдөтөм деп коррупциялык иштерге тиешеси бар деп айтылган Батькивщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко өзүнүн ызычуу окуялары менен атактуу Олег Ляшкадагы радикал партиясынан көргөзүлгөн. Биз бүгүн жаңы парламентке жеттик. Ал революциядан кийин менин жаңы мамлекетим жана элим үчүн адилеттүү болот деп ишенем. Бул шайлоо аркылуу төпөлө турган парламентке коомчулуктун үмүттөрү зор. Раданын жаңы түзүмү гана өлкөдөгү азыркы башламандыктарга чекит коет дешет жарандар. Самое важное, чтобы негизги тилек болуп жаткан согуш токтосо. Анткени согуш дүйнө жүзүндө эң коркунучтуу жана кейиштүү, орду толуктанбай турган көйгөй экен. Ар бир өткөн шайлоонун сапаты төмөндөп жатып, согуш калып келди. Бул абдан кайгылуу. Ал эми өздөрүн республика деп атап алышкан айрым аймактар мындай саясий өзгөрүүлөрдү көңүл сыртында калтырышты. Сепаратисттерге толгон Донецк аймагынын тургундары Донбасстын улуттар биримдиги күнүн белгилөө менен алек. Айта кетчү жагдай учурда Украинанын бүтүндүгү жана экономикалык абалы чоң суроо алдында экендигин эксперттер байма-бай белгилешүүдө. Ошондой эле алар Украинада түзүлгөн жаңы парламенттин кадамдары радикалдуу азыркыдан дагы күчтүү болгон божомолдошууда. Буга майдандын жана антироссиялык күчтөрү өбөлгө кылышмакчы. Бактуль Салбекова, Юлия Кулешова, Ярослав Калиновский, 5 канал. Алтын алуучу жер үй фабрикасы 70% даяр. Бул туурасында бүгүн Мамгеология башчысы Дүйшенбек Зилалиев жер үй боюнча сынак комиссиясынын кезектеги отурумунда билдирди. Комиссия мүчөлөрү бул кендеги чет элдиктердин саны 30%-дан ашпашы керек деген бүтүмгө келишти. Өндүрүштүн өзүндө чет элдиктер 10%-дан көп болбошу керек. Эске салсак, бул алтын камы боюнча Кыргызстандагы 2-нчи орунда турган кенди сатуунун 2-нчи аракети. Биринчи аукцион ийгиликсиз өткөн. Лицензия алгысы келгендер табылган эмес. Жыйынтыгында баштапкы бааны $100 миллион чейин төмөндөтүү чечилген. Ген боюнча кийинки сынакты 20 январда өткөрүү сунушталды. Кыргызстандагы инвестициялык ачыктык дүйнөдөгү эң төмөн экендигин эл аралык эксперттер айтышууда. Бул көрсөткүчтөргө бир кыйла факторлор таасир берүүдө. Айтыштердин айтымында буга эң биринчиден туруксуздук, мыйзамдардын алсыздыгы жана эң башкысы мамлекеттин өз милдеттерин аткарбашы кирет. Инвестициялык абройго эмнелер таасир этип жана Кыргызстанга чет элдик ишкерлер эмнеге келбей жатышат? Кийинки материалда сөз болот. Расмий маалыматтарга караганда кирешелүүлүгү жана мамлекеттик казынага таасирдүүлүгү боюнча Кумтөр 1-орунда турат. Кыргызстанда мындан башка бюджетти түзүүчү кубаттуу ишкана жок. Муну менен бирге өлкөбүздө өнүгүүнүн деңгээли үчүн тигүүчүлүк, туризм жана агро өндүрүш тармагы өтө жогору. Экономисттердин эсептөөсү боюнча айыл чарба продукциясын экспорттоо ошол эле Кумтөрдүн көрсөткүчтөрүнө жете алат. Булардын баарынан тышкары өз милдеттерине болгон абройдун бийиктиги жана келишимдин мамлекет тарабынан аткарылышы зарыл. Эксперттер болсо Кыргызстан деле ушул жагынан аксап жаткандыгын белгилешүүдө. Бардык эле келишимдер кирешелүүбү же жокпу, кандай гана болбосун алгачкысын өзгөртүү белгилүү бир деңгээлде өлкөнүн аброюна көлөкө түшүрөт. Ал азыркы Кумтөргө болуп жаткандай инвесторлорду чочутат. Инвесторлор оюндун эрежелерин улам карай берген өлкөлөргө барбайт. Инвестициялар тартуу сапаттын үлгүсү катарында Казакстандын тажрыйбасын алсак болот. 90-жылдардын башында кайра куруунун илеби менен бюджеттин жыртыгын бүтөө үчүн өлкөдө бир топ пайдалуу келишимдер түзүлгөн. Бирок ошолордун бирөөсү дагы ушул убакка чейин өзгөргөн
эмес. Кийинчерээк өткөн жаңылыштарын эске алып, Казакстан бир топ кирешелүү келишимдерге кол койушкан. Эң башкысы мамлекеттеги стабилдүүлүк жана жоопкерчиликти көрүшүп, өлкөгө чет элдик ишкерлер агыла баштаган. Бул жоготууларды гана жаппастан, жаңы бийиктикке чыгууга жол ачкан. Чет элдик инвестициянын көлөмү 180 миллиард доллар. Аткаминерлер аны менен сыймыктанат. Азыр Казакстанда инвестициянын көлөмү боюнча адам башына эсептегенде КМШ өлкөлөрүндө жана Чыгыш Европада биринчи орунда турат. Бул биздин көрсөткүчтөрүбүз. Ошондуктан аткаминерлер ишкерликке кийлигишпейт. Бул силерде деле ушундай да. Кыргызстанда чет элдик инвестициянын суммасы өткөн жылы 200 миллион доллардан ашты. Бул Казакстанга салыштырмалуу 900 эсе аздык кылат. Анын негизги бөлүгүндөгү Канаданын кумтөргө болгон капитал түзүүдө. Анын үстүндө жеке менчик укугунун корголушу дагы өлкөнүн аброюна күлөкө түшүрүүдө. Мисалы көп өлкөлөрдө президенттин алдында инвесторлор үчүн атайын кеңеш түзүлгөн. Кандайдыр бир маселе жаралса, ага кайрыла алышат. Ошондуктан ар ким эле ишкерлерди сындай бербейт. Бизде практика көргөзгөндөй бардыгы башкача болот. Ар кандай митингдер, бизнес чөйрөгө болгон каршы акциялары салтка айланган. Ал эми саясаттануучулар аткаминерлерден жардам суроо көз карандысыздыкты алып келет дешүүдө. Чиновники, население. Келгиле улутташтыруу болсо эмне болот? Же ушул сыяктуулар болгондо мындай болот. Кээ бир саясатчылар жаңы шайлоодо эмне сунуш кылаарын билбей турушат. Алар эч жактан бери эле бийликке умтулуп келатышат. Элдер дагы аларга ишенбей калышты. Ошондуктан алар кумтөр темасына асылып жатышат. Элдин байлыгын элге кайтарып беребиз деген сыяктуу. Алар карапайым калктын экономикалык ички сырларын билбегендиктен ушул теманы көтөрүшүп, ушундай чакырыктарды колдонушууда. Эксперттер улутташтыруу боюнча мыйзамдагы өлкөбүздүн инвестициялык ачыктыгына упай алып келбешин айтышууда. Анын күчүнө кириши менен жеке объекттерди мамлекеттин менчигине которуу башталат. Ал эми адистердин божомолунда жакын арада мындай темаларды көтөрүү дагы күчөйт. Анткени шайлоо өнөктүгү жаңы эле кызый баштабадыбы? Дело в том, что ряд наших... Ошол эле аткаминерлер ар кандай процесстерди артка тартууда. Эгерде алардын өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы болбосо, анда калкты көтөрүп, ар кандай тоскоолдуктарды уюштура башташат. Ошол эле тоо кен өндүрүшү акыркы 23 жыл ичинде коррупция боюнча толук энциклопедия жазса болот. Бул дагы инвестициялык ачыктык боюнча кемчилик болуп саналат. Ошол эле кумтөрдү канча жолу улутташтырабыз жана келишимди кайра карайбыз дешип чыгышты. Бирок улутташтыруу эксперттердин эскертүүсүндө өлкөнүн аброюна гана шек келтирбестен экономикалык абалына дагы таасир этет. Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоо үчүн сотко кайрылууга туура келүүдө. Буга кошумча эл аралык юристтердин консультациясы $1 миллион чыгышы мүмкүн. Мындан тышкары окуянын башка варианттары дагы бар. Ал эми саясатчылар аз талкуулап жаткан, бирок экономисттердин көз карашы боюнча эң пайдалуу болуп жаткан биргелешкен ишкананы түзүү. Андай болгондо экономисттердин эсептөөсү боюнча 2026 жылга чейин өлкөбүздүн кирешеси $3 миллиард чейин көтөрүлмөкчү. Жыныстык билим берүүнү мамлекет колго алуусу керек. Коомдук уюмдун өкүлдөрүнүн айтымында учурдагы жаштар өздөрүнүн репродуктивдүү укуктарын билбегендиктен тугумсуздук менен жапа чеккен адамдардын саны жылдан жылга өсүп жатат. Ушундан улам алар тиешелүү мыйзам долбооруна жаңы түшүнүк катары сексуалдык билим алууну киргизүү керек дешет. Буга чейин мыйзам менталитетибизге каршы келери айтылып, айрым депутаттар аны колдошкон эмес. Айдерим Жаныкул кызы кененирээк. Жарандардын репродуктивдүү укуктарын талкуулаган чакан жыйындын катышуучулары мектеп жашындагы өспүрүмдөргө сексуалдык билим берүү керек дешет. Антпесе жыныстык жана тукумулоо боюнча өз учурунда маалымат албаганын кесепетинен бойдон алдыруу, тукумсуздук өңдүү көйгөйлөр көбөйүүдө. Көбүнчө жаштар билбей эле ошо билбестиктен ошондой иштерге барып анан жанагындай абортторго чалдыгып атат. Эгерде бул стандарттар киргизилсе, анда биз жаштарга ошо өзүнүн жашына жараша 9, 10, 11, 12, 13, 14 жашта ар бир жаштын өзүнчө эмес болот, баягы өзгөчөлүктөрү. Ошол өзгөчөлүктөрүнө жараша стандарттар иштелип чыгат. Ошол стандарттын негизинде алар туура билим алат. Анткени жарым жыл мурун депутат айым Дамира Ниязалиеванын иштеп чыккан сексуалдык ден соолук жөнүндөгү мыйзам долбоорун кесиптештери колдошкон эмес. Айрым эл өкүлдөрү мыйзам өлкө калкынын каада салтына, диний ишенимине туура келбесин айтып каршы чыгышкан. Бул жерде жазылып атат, адамдын жынысына, гендердик окшоштугуна жана ролуна байланыштуу болгон өзүнө эротизм, рахаттануу, жакындыкты жана тукумулоону камтыган абалы дейт. Муну кандай түшүнөбүз? Тукумулоо укуктарын ишке ашыруу деп жокта башында айтылган сексуалдык деген сөздөр. Кийинкиде бүт партияң орусча окусаңар равенство сексуальных проблемалардын баарын тең теңдөө деп укуктардын баарын тең коргоп атпайбы бул жерде? Ошондуктан ушулардын баарын тең алып койсоңуздар, негизги өзүнүн тукумулоо боюнча маселени туура көтөрүлгөн жана туура мыйзам болот. Мен ошондой колдойм. Рахмат. Бирок жарандык активисттердин пикиринде эл өкүлдөрү жарандардын эркин тандоосуна кийлигишип жатат дешет. Эми жогорку кеңеште эмнеге каршылык болуп атканда, жогорку кеңештеги биздин
мусульман депутаттар каршы чыгып атат. Bir статья бар, карын энелик деген, орысча суррогатное материнство. Алардын айтуусу боюнча Алла Таалам буга уруксат бербейт, себеби нике кыйылбаса, а жерде төрөлгөн бала арам сыяктуу болот деп ошого каршы чыгып атат. Анткени депутат Эсенгул Исаков бир нече ай мурун парламентте билдирген пикирин бир жыныстагы мамилени колдогон документ катары түшүнгөнүн улам сүйлөгөнүн айтат. Ал эми тукумулоо тууралуу көтөрүлгөн маселени колдойм дейт. Эгерде бул азыркы мыйзам долбоору боюнча, ушу жаштарды тарбиялоо боюнча кандайдыр бир бизде менталитетке туура келбеген уят нерселер бар деп менин коллегаларым айтып атпайбы? Мен деле мусулман деп өзүмдү эсептейм. Мен дагы жума сайын колум тийген убактарда албетте Аллага сыйынып жума намазга барам да. Чынын айтканда мына сексуалдык жактан же болбосо өзүнүн ушу турмушка чыкканда кандай алып кете турган нерсени билбестики. Бирок ага чейин тарбия нерсе бул мектептен башталыш керек деп мен бек ойлойм. Андыктан болгону мыйзам долбооруна киргизилиш керек деген алымча кошумчалар дагы иштелип чыгышы керек деп айтылат. Мыйзам долбоору жакын арада парламенттин тармактык комитетинде дарыгерлердин катышуусу менен каралары күтүлөт. Айгерим Жадынкул кызы, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Мыйзамсыз менчиктештирилген 49 бала бакча мамлекетке кайтарылды. Бул туурасында бүгүн мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд башчысы Дүйшөн Ирсалиев билдирди. Ал бала бакчаларын бирдиктүү эсепке алуу нормалары иштелип чыккандыгын белгиледи. Республикада мектепке чейинки мекемелер саны 1527. Ошондой эле маморган жана алардын түзүмдөрүн жайгаштырган борбордогу имараттардын алдын ала тизмеси түзүлдү. Бул иш мамлекеттик менчикти натыйжалуу колдонуу максатында жасалды. Баткен областында жаңы салынган 2 мектеп пайдаланууга берилди. Ошондой эле лейлектик чек арачыларга жаңы батирдин ачкычтары тапшырылды. Салтанатка президенттин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Икрамжан Илмиянов катышып, жергиликтүү элдин кубанычына ортоктош болуп келди. Иш чарага кабарчыбыз Динара Касымова дагы күбө болду. Алыскы Көкташ айылында чоң салтанат. Мектеп алдында айыл аксакалдары, жергиликтүү тургундар, аларды жаңы мектептүү болушу менен куттуктаганы борбордон конуктор да жетип келди. Ачылуу аземге келе албаган президенттин куттуктоосун аппарат жетекчисинин орун басары Икрамжан Илмиянов жеткирип, мамлекет башчысынын белегин тапшырды. Билими күчтүү миңди жыгат деп эзелтиден эле элибиз билимдүүлөрдү кадырлап, сыйлап келишкен. Ошондуктан акыркы жылдары мамлекет билим берүүнү каржылоого өзгөчө көңүл бөлө баштады. Жыл сайын мамлекеттик бюджеттен билим берүү тармагына миллиардтаган каражаттарды бөлөт. Кызыл тасма кесилип, расмийлер жаңы мектептин ичин көрүштү. 3 жыл мурун өрттөнүп, жарактан чыккан окуу мекеме ордуна курулган типтүү имарат, спорт залы, заманбап жабдыктары менен камсыздалды. Бул учур мектеп окуучуларынын эле эмес, чек арада жашаган бүтүндөй Андарак айылынын тургундары үчүн көптөн күткөн күн болчу. 20 жылдан ашык убакыттан бери алгач ирет жаңы билим уяга ээ болуп отурушат. Мектептин ачылышы алар үчүн чоң майрамдай болду. Бул имарат Сумбула айыл өкмөтүндөгү ачылып жаткан 2-нчи мектеп. Мектептин пайдалуу 89-жылы түптөлүп, курулушу токтоп калган. 25 жылдан кийин кайра каржылоо уланып, бүгүн пайдаланууга берилди. Ардак менен улайлы. Андарак айылынын окуучулары буга чейин жарым кылым мурунку эски мектепте окушчу. 460 окуучу бир жерде батпагандыктан жарымы айыл өкмөттүн имаратында, калганы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда окууга аргасыз болгон. Аябай кыйынчылык болгон буга чейин, эми бул жерде 20 класс болсо, ар жерде окуп кыйынчылык тартканбыз аябай. Мына 13-жылдан ушул күнгө ачылып, мына жакшы болуп калды да. Мына бүгүн толук бүтүрүлүп, толук окуудабыз. Мен ойлойм, бул мектеп эң жакшы шарттарда бүтүрүлдү деп айта алам. Эми мен ишенем, бул мектептен бизде келечекте жакшы инсандар чыгат деп. Жаркыраган бөлмө, жаңы парта, стул, бөлүнүп ар жерде билим алган окуучулар эми 3 кабаттуу заманбап үлгүдөгү окуу эмеректери менен жабдылган мектептин билимин улантышат. Мамлекет бүгүнкү күндө мына өзүбүзгө да белгилүү ушундай жаңы имараттарды салганга, бүтүргөнгө өзүбүздүн кудуретибиз жетип, күнүнө болбосо деле айына 1-2 жаңы мектептерди өткөрүп берип атабыз. Кудай буйрса, мен ойлойм, бул аз убакыттын ичинде ушундай Кыргызстандагы мектептерди, билим берүү тармагынын баарын жаңылап, түптөп, негизи материалдык жактан баарын камсыз кылат го депчи. Чек арачыларда көңүл сыртында калган эмес. Лейлектеги Исхак Разаков атындагы аскер бөлүгүнүн чек арачылары кызматтык үйлөргө ээ болушту. Жаңы конушу менен мекен сакчыларын бийлик өкүлдөрү куттуктап, батирлердин ачкычы тапшырылды.
Жаңы салынган үйден 16 чегарачы жай алды. 13 жыл чегарада кызмат кылып жүргөн Жамгырчиевдардын үй бүлөсү биринчи жолу кызматтык үйгө жетти. Заманбап баардык шарты менен тургузулган үй алар үчүн күтүүсүз болду. Батир бизге бөлүнгөн эмес, мына Лелек чегара кошуна келип, батирлүү болуп отурабыз. Үй бүлөм аябай кубанычта, өзүбүз да кубанычтабыз. Биздин башкы кол башчыга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары ойлойм, батир болбосо дагы мамлекет чегараны коргоп жүрөбүз, бирок батирлүү болгондон кийин дагы мамлекетти мындан да катуураак мамлекет чегараны коргойбуз деп ишендирип кетебиз. Алыс каймактардын социалдык абалын көтөрүү, токтоп калган курулуштарды улантуу өкмөттүн алдыга койгон максаттарынын бири. Айрыкча чегарага канаатташ аймактарда бул маселе актуалдуулугун жоготпойт. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5 канал. Кант шаарындагы ЖКК уюмуна караштуу авиабаза кезектеги туулган күнүн белгиледи. Буга байланыштуу ал жакта кызмат өтөгөн аскерлер арасында өзгөчөлүктөрү менен айырмалангандарына атайын белектер тапшырылды. Учурда базада келерки жылы Улуу Ата Мекендик согуштун 70 жылдыгына карата даярдыктар азыртан жүрө баштаган. Бактыгүл Усталбек кызы теманы улантат. И с улыбкой на лицах говорим своим родным: разрешите обратиться. Быйыл жамааттык коопсуздук кызматташуу уюмуна кирген мамлекеттерге таандык Кант шаарындагы авиабазанын ачылышына туура 11 жыл болду. Бул аралыкта аталган мекеме арбын ийгиликтерге жетише алды. Эң негизгиси аскерлер үчүн ылайыктуу шарттар түзүлүп, эскилиги жеткен имараттар толугу менен оңдолуп түзүлгөн. При Советском Союзе Советтер Союзу учурунда бул имарат 5-авиациялык окуу жайына таандык болуп, чет өлкөдөн келген студенттер авиация боюнча билим деңгээлдерин жогорулатышчу экен. 2003 жылы ЖКК уюмунун 999-авиабазанын карамагына өткөрүлдү. Мындан улам дароо ремонт жүргүзүлүп, урап бара жаткан имарат азыр таанылгыс болуп оңдолду. Ичинде аскерлер үчүн заманбап интерьер жана санитардык техникалары жайгаштырылды. Бүгүнкү күндө авиабаза аскери тышкы каршы күчтөргө тиешелүү каршылыктарды көргөзүүгө толук даяр. Мындай жетишкендиктерин алар жакында эле өткөн Нерушимое братство аттуу салтанаттуу иш-чарада далилдей алышкан. Анда канттыктардын назарына мыкты үлгүдөгү аскер техникалары, офицерлердин трюктары коюлуп, көрүүчүлөр үчүн көпкө чейин унутулгус пикирлерди калтырган экен. Ал эми авиа майданында база коңшу Тажикстан, Казакстан жана Россиянын учактарын толук кандуу кабыл ала тургандыгын көргөзгөн. Мындай мүмкүнчүлүк жамааттык коопсуздук кызматташуу уюмуна кирген бардык мамлекеттер үчүн өтө маанилүү. Прежде всего России. Базанын алдында эң биринчи тапшырма ошол жайгашкан мамлекетте коопсуздукту алдыңкы деңгээлде сактай алуу. Азыр бул үчүн бардык аракеттер жасалып жатат. Мындан тышкары Россиянын аскер офицерлери жергиликтүү кызматкерлер менен активдүү иштешип, тажрыйбалары менен бөлүшүп жатышат. Тренинг семинарлар үзгүлтүксүз уюштурулуп, аскерлердин даярдыктары ар дайым көзөмөлдө. Бүгүн аталган уюмга таандык базада кызмат өтөгөн аскерлердин өзгөчөлөрү Москва шаарынан келген белектер менен сыйланышты. Мыктылардын мыктысына планшет, кол саат жана башка маанилүү буюмдар тапшырылды. Очень важно для того, чтобы Кызматтык милдетин өтөп жаткан ар бир аскер үчүн анын эрдиги аракеттери коомчулук тарабынан бааланса абдан маанилүү. Алардын ар бири мекенчилдик идеологияны кармангандар. Андыктан кеп белектин баалуулугунда эмес, анын маңызында. Дал ошол майда белектерде канчалаган элдин ишеништери жана үмүттөрү камтылган десек, жаңылыштык болбойт. Белгилей кетсек, көрүүчүлөр дагы бир жолу Кант шаарындагы базанын техникаларынын абалы жана аскерлердин даярдыктары менен тааныша алышат. Анткени анда азыртан эле Улуу Ата Мекендик согуштун 70 жылдыгына арналган парадка даярдыктар көрүлө баштаптыр. Иш-чара алкагында авиабазада Москва шаарынын атынан мындагы аскерлердин талыкпаган аракеттерине мрамордон жасалган стеллар орнотулду. Бул кадамдар аскерлердин эмгектери ар дайым жүрөктө экендигин билдирет. Бактыгүл Усталбек кызы, Андрей Завирухин, 5 канал. Апта мына ушундай жаңылыктар менен башталды. Алдыда бар ай тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чынныгы эркектер үчүн.
Азамат менеджер, Макс тоолы жасынын фанаты, Мурат саунага барууну жакшы көрөт. Бирок бар үйдө калышты. Кызыктуу жана маанилүү иштерге өнөкөт простати тоскоол болду. Алган эмес үй бүлөлүк мамилелерди татаалдатты. Витапрост дарысы менен комплекстүү дарылануудан 10 күн өткөн соң бар өздөрүн жакшы сезип калышты. Витапрост ооруну, жайсыздыкты азайтып, зара чыгаруунун бузулушун азайтат. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чыныгы эркектер үчүн.